Эми көп эле обондор баягы 4 саптан турат, 6 саптан турат. Ошондой обондорду чыгарып жүрүп, мен бирок мурда эле кайырмасы менен 8 саптан көп обондорду чыгарып жүргөнмүн. Анан азыркы мезгилде, кийинки мезгилдерде ошол 4 саптууларга анчалык канааттанбай, көп саптуу ырларга обон жазып жүрөм. Анан баягы бир-эки дастандарды да, азыр дастан жанрына дагы көңүл буруп, дастан жазып атам. Азыр бир обон чыгарганмын, жүрөгүмдө жүрөсүз деп аталат. Сөзү белгилүү акын Абдилла Дооровдуку. Ушул эле айтып турат, өзү 12 саптан турат. Бир куплети 12 саптан турат. Анан булардын баягы татаалдыгы боюнча мен мындай романс жаздым деп коем. Досторума, тааныштарга, музыканттарга. Романс сыяктуу ыр. Жүрөгүмдө жүрөсүз. Ошону аткарып берейин. Бариктүү шактан үзүлбөй, бал тамган кишмиш жүзүмдөй баамында менин жүрөсүз. Ак бантик болуп байлануу, ак жака болуп саймалуу, жадымда менин жүрөсүз. Кашкарай көңдөй туп-тунук, карегер жалдай кулпуруп, жанымда менин жүрөсүз. Көдөңгө сыйган асманың, көз күйгүзгөн ак жалын, канымда менин жүрөсүз. Канымда менин ой жүрөсүз. Канымда менин ой жүрөсүз. Ай жарык менен таң жарык, айкалышкан учурдай акылымда жүрөсүз. Эпкини жумшак деңиздей, элестеп жыргал бейиштей, эс тутумдаң жүрөсүз. Башкача өңтү сүртүмдөй, бала житенче күрпүндөй, көкүрөктөң жүрөсүз. Кызгалдактуу кыр төштөй, кайыптан түшкөн кут сөздөй, дилимде менин жүрөсүз. Дилимде менин ой жүрөсүз. Дилимде менин ой жүрөсүз. Кызыл көк пушту гүлдөнүп, кызыгым арты үрдөнүп, кыйнаган мени бирөөсүз. Маржан сөз тизим кат барак, маңдайдан майын чач тарап, жүргөндүгүмү билесиз. Үнүңүз шыңгыр жылажын, укпаска жоктур илажын, тыңшап бир калсам күлөсүз. Жакуттай жанот бирөөсүз, жаңшатар бирок күнөөсүз, жүрөгүмдөң жүрөсүз. Жүрөгүмдөң ой жүрөсүз. Жүрөгүмдөң жүрөсүз. Жүрөгүмдөң ой жүрөсүз. Жүрөгүмдөң жүрөсүз.